Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Дональд Трамп согуш бүттү дейт. Чын эле бүттүбү же жокпу? Көрөлүчү. Ушул 12 күндүк согуш кандай жыйынтыктарга алып келди? Дональд Трамп айтат, башка чалгындоо кызматтарды айтып жатат. Ушул Мочтаба Хамейни жок кылынды дейт. Бирок Мочтаба Хамейнинин атынан кээ бир учурда КСИР же болбосо Ислам революциясынын тыңчылары, кароолчулары айтып жүрүшөт сөздөрдө. Демек, балким тирүү, так белгисиз. Жумадан ашык өттү. Иранда 3000 кишидей каза болду. Чыгымдар 65 миллиард долларга чейин жетти деп айтсак болот. Ливандагы абалды да тие өтөбүз. Аяктан Израиль чоң жоготууларга учурап жатат. Ортомчулардын ролдорун караш керек болот да, баасын караш керек болот. Согуш да жок, тынчтык да жок болуп атат. Ормуз булуңу чала була ачык. Кемелер өтүп атат. Бирок мындан айтканда, Америка Кошмо Штаттарынын армиясы эң кичекте ал жерден блокаданы сактап жатат. Аймак эч бир коопсуздукка мындай дуушар болгон элек. Согуштун аяктаганы тууралуу жарыяны эгерде карасак, эмне деп жатат? Трамп ушул 1-майда расмий билдирүү кылды. Ал деген негизи 2026 жылдын 1-майында Конгресске сөз айтып атканга Иранга каршы согуш аракети аяктады деп жарыялады, расмий билдирүү берди. Согуш 26 жылдын 28 февралында башталып, кийин токтотулду. Конгресстин уруксаты жок согуш жүргүзүүгө берилген 60 күн мөөнөттү аяктаган жана дал ушуну дүйнө жүзүндөгү серепчилер айтып жатат. Дональд Трампты дал ушундай сөздөрдү айтканга түрткү берди. Бирок серепчилердин, аскер адистердин, байкоочулардын айтуусу боюнча эч кандай согушту токтотууга даярдыктар көрүлгөн жок дейт. Армия тескерисинче катуу даярданып жатат дейт. Жакынкы чыгышта АКШнын армиясы топтолуп жатат. Куралдарын калыбына келтирип жатышат. Кампаларын, аскер кампаларын толуктап атышат. Албетте тынчтык белгисиз мөөнөткө узартылган. Бирок АКШнын жана Ирандын аскерлери биринин бири маңдайында, бири турушат эмгичекте ушул Ормуз кысыгында. Жана согуш да жок, тынчтык да жок деп айтсак болот. Анткени бир да мындай аскердик түзүм иш жакка алыстаган жок. Эгерде карасак, ок атышпоо келишим ошо 4-жумада, 5-жумада каралды. Андан кийин ошо 2 жумага жетпей, кайра ушундай согуш аяктады деп Дональд Трамптын сөзүндө айтылды. Мисалы үчүн 28 февралда 26 жылы АКШ жана Израиль Ирандагы акыл качка соккуларды кылган. 8 апрелде Пакистан менен Кытай ортомчулук кылып туруп, ошо кенен кийгилишип, дипломатиялык деңгээлде 2 жумага ок атышпоо келишимин түзгөн. 1-майда ошол Трамп ушинтип атат да, токтоду дейт. Жалпыба ушундай кыска мөөнөттүү деп эсептесек болот, бирок аябай чыгымдуу согуш болду деп айтсак да болот. Анан согуштун жоготуулары канча болду? Иран өлгөндөр 3000 кишиге чейин барды дейт. АКШнын аскерлери 15-тен 18ге чейин деп айтылып жатат, бирок расмий түрдө ошо 15 киши дейт. Израиль расмий түрдө 40 кишини тастыктап атат, жоготуулар болду деп, аскердик жоготуулар. Бирок кээ бир маалыматтар боюнча ал сан чоңураак. Бирок Израиль аябай катуу цензураны өткөрүүдө жана көп маалыматты жашырып жатат, мындайын айтканда. Анан негизи ушул абанын коргонуу системалары Ирандыкы бүгүнкү күнү ушу 75%га чейин жок кылынган дейт. АКШнын айтуусу боюнча, Пентагондун айтуусу боюнча. Иранда болсо ошо эгерде карасак 70-80% жок кылса дагы Кытайдын жардамы мененби же башка өлкөнүн жардамы мененби бүгүнкү чалгындоолор тескери маалымат берип жатат. Жок, булардын ПВОсу кайра толукталып жатат дейт. Андан сырткары дагы ирандыктар өзүнүн жеке ушундай системаларын ойлоп табышыптыр. Жылуулукту көргөн ошол нерселер да акырындап көбөйүп жатат дейт. Ядролук программа артка кетти дейт, бирок эч бир маалымат жок. АКШ 450 килограмм байытылган уранды тапкан жок. Тапкан да жок, уурдаган да жок, чыгарган да жок. Ошон үчүн бул жеңишпи? Урматтуу көрүүчүлөрүм, сиздерге ушундай суроо комментарийге жазсаңар, бул жеңишке жатабы, жеңишке окшош эмес. Каржылык жана стратегиялык жыйынтыкты карасак, аскердик чыгымдары каржылык эсеп менен алганда Пентагон айтып жатат, биз деген 25 миллиард доллар кетирдик дейт ушул 6 жуманын ичинде. Ал эми көз карандысыз серепчилер айтып жатат, жок, 65 миллиард долларга окшош дейт. Эми албетте Иран тарап мисалы үчүн жок, АКШ 100 миллиард доллар кетирди деп айтып жатат. Стратегиялык маселени карасак, байтылган уранды
таппоо бул өзү утулгандык деп эсептесе болот да. Иран кыйраган жок, тескерисинче көбүрөөк бириккен ич ара жана алардын күч түзүмдөрү кайра мамлекет тегерегинде кайра биригип жатат. Эми бир тарап серепчилер айтып атат, Ирандын ичинде ыдыроолор баштатат, бири менен согушуп атышат. Ирандын ичиндеги ар кайсы күч мындай, мисалы үчүн ошол эле Артеш КСИРге каршы чыгып атат дейт, Басичке каршы чыгып атат дейт. Ал эми Артеш бул армия, дайыма өгөй бала болуп келген, акчаны бербейт КСИР ага. Ал эми КСИР өзү бүт бийликти колуна топтолгон жана акчанын баарын колуна алып алган. Ошон үчүн Артеш каршы чыгып атат деп айтып атат. Бирок анысы ирандыктар өзүлөрү жана ошол эле КСИР айтып атат, бизде баары жакшы, биз күчтүү болдук деп айтып жатат. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү аскердик артыкчылык саясий жыйынтыкка айланган жок деп эсептесек болот. Албетте байкасак дагы эмне үчүн согуш токтотулду? Башкы себептер. Аскердик максаттар толук аткарылган жок, биринчиден. Экинчиден, мунай баасы өсүп, дүйнөлүк экономикага басым жогорулады. Баарыбыз көрүп атабыз, нефть өсүп атат, биздикин да нефть өскөнү жатат. Көп ошондой сөздөр айтылып атат, бизде өсө тураганын. Жана 60 күндүк мыйзамдык мөөнөт аяктады АКШдан. Ал мыйзам боюнча президент АКШныкы өзү эле эч ким менен, Конгресс менен, Сенат менен макулдашпай эле согуш ача алат. Бирок 60 күндүн ичинде гана, 60 күндөн сырткары Сенат жана Конгресстен уруксат сураш керек да ушундай. Албетте жалпы жыйынтыктан алсак, согушту улантуу баасы аскердик жана саясий пайдадан жогору боло баштаган деп айтсак болот. Анан негизги Украинада кырдаалды карасак, АКШ менен Россиянын сүйлөшүүлөрү дээрлик күн сайын жүрүп жатат. Трамп айтат, менимче Украина аскердик жактан жеңилди дейт. Ушундай баа берип жатат. Конфликт жакында бүтүп калат деген болжолдуктайда. Бул конфликт жакында бүтөт деп божомолдоп жатат. Бирок тынчтык келишимге бир да тарап кол коелу деген ниети да жок, жыттанбайт да. Согуш бүттү деп айтылган эмес, мындайын карасак, тыңшасак сөздөрүн ошондой эле түрдө бүтүп жатат же Украина утулду деген сөздөр айтылган. Бирок бул жерде дипломатиялык чыгууну АКШ издеп жүрөт, бирок башка өлкөлөр мисалы үчүн көрүп атат, бияктан дипломатикалык эч кандай токтотуу жолу жок экенин. Ливанда да чыңалуу болуп жатат. Ливанда саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча көчүрүлгөндөр 118 000 киши болуп кетти. Ал эми жарандар, ушундай жарадар болгондордун саны 8 000ден ашты. Каза болгондордун саны 2,5 миңден ашып баратат. Жана албетте ок атышпоо өтө алсыз кагылышуулар толук токтогон жок. Гуманитардык басым, аймактык кризис уланууда, чыңалуу уланып жатат. Анан эң кызыктуусу, жаңы коркунуч пайда болду. Хезбалла FPV технологияларын ошол оптоволокно менен коштолгон дрондорду колдоно баштады. Буга Израиль жаман жүрөгү үшүдү, анткени бир да даярдыгы жок экен. Ошол ийгиликтүү меркабаларга тийип атат ошол оптоволокно менен учкан дрондор. Дал ошондой эле ошол аскерлерине тийип атат, учактарын согуп атышат, ушундай дрондор менен соккон аракет кылып атышат ушул Хезбалла. Ал оптоволокно менен башкарылат, албетте рэпти тоготпойт эч кандай. Оператор контролду сактап турат сокконго чейин. Жана ошол танктар, бронетехникага абдан жакшы, мындай тирүү аскерлер топтомдоруна да абдан жакшы ушундай нерсе. Албетте жогору тактыкта Израиль армиясы жоготууларды кетире баштады ушундай FPV дрондордон оптоволокно менен коштолгон. Анан жанталашып жаңы ушундай ыкмаларды издеп жатышат. Коркунуч деңгээли Израиль үчүн бул абдан жогору деп эсептелинет бүгүнкү күнү. Израилдиктер болсо Пигион деген прицел же болбосо мээлегич ойлоп табышты. Ал деген баллистикалык калькулятор жана ушундай атайын дисплей бар. Ал мээлегичте. Ал мээлегичтер эки чекитти пайда кылат жана ошол эки чекитти бир чекитке бириктиргенде ошондо баллистикалык расчет бүттү деп эсептелинет. Ага чейин мылтыкты канча бассаң да катпайт. Дал ошол эле эки чекит бириккенде мылтык катат. Аны атканда ошо мисалы үчүн 4 эсе жогору дейт ушул дрондорго тийүү. Ошо интернетте бир видеолор жүрөт. Ал видеолор боюнча карасак, ошо сыноолордо 2 жолу атканда 2 жолу тийип атат да дронго. Бирок муну жалгыз чечим деп кабыл алса болбойт, анткени баары бир мындай ачык согушта жакшы өзүнүн мындай жөндөмдүгүн көрсөтө элек бул Пигион
мейли киши, баса ушун пигион мейли киши биздин армияга да керек окшойт. Дрондорго да жакшы, пехотага да жакшы да, анткени бул деген баллистикалык калькулятор болгондон кийин муну снайпер эмес адам дагы, жакшы мейли албаган адам дагы өздөштүрө алат, жеңил. Албетте бул нерсе биздин армияга керек. Кантип бир үйрөнүп алсак экен да ушул нерсени. Анан Кытайдын ортомчулук ролу дагы ушул согуш токтотконго, Ормуз кысыгын, булуңун ачканга дагы ушундай чоң деп эсептелинет. Албетте Кытай Иранды мындай тизип атат. Иран бир качан Ормуз булуңун толук жабабыз, эч кимге жол бербейбиз деп айтып атканда Кытайдан кетип атат сөздөр. Силер деген кичине сестенгиле, эгерде биз силерге жардам бере албай калсак, анда силер бале эле болосуңар. Ошон үчүн Ормуз булуңду ачкыла дегендей айтышты Кытай тараптан. Ошону Иран тыңшагандай болду. Жана ошол акыркы күндөрү мисалы үчүн Иран кичине ачып атат да ошол булуңду. Анан албетте Иран тараптан ошол жумшартылып атат талаптар өткөн танкерлерге. Жалпы жыйынтыкты алсак, ошол негизи Иран чоң жоготууга учурады. Согуш токтоду деп айтсак болот. Израиль чек араны көзөмөлдөп жатат деп эсептесек болот. АКШнын ушундай буйругу боюнча АКШ расмий түрдө согуштан чыктык деп айтып атат. АКШнын планы ишке толугу менен ашкан жок, уранды тапкан жок. Иран Ормузду Оман менен кошо көзөмөлдөйбүз деп бекем отуруп алды. Анан албетте жаңы чыңалуу коркунучу эч жакка кеткен жок. Жалпы бүгүнкү күнү ошол кырдаалды стратегиялык тең чыгуу же чоң чыгуу менен жарым-жартылай жеңиши деп бааласа болот да. Бирок муну мен мындай баалайт элем: эчтеке болгон жок, согуш токтогон жок, АКШ өз максатына жеткен жок. Иран албетте аябай жоготууларга учурады, бирок өзүнүн структурасын сактады жана стратегиялык жактан жеңди, тактикалык жактан жеңилсе дагы бүт башчыларын жоготсо дагы, 40тан ашык өзүнүн башчысын жоготсо дагы. Ошондой деп эсептейм. Бирок бул нерсе дагы кайта үзүлүп кетет окшойт. Дагы жакында дагы бир кагылышуулар, согуштар болот окшойт. Өтө эле көп аскердик кампаларга курал кетип баратат ал тарапка. Комментарийлерге жазгыла, эмне дейсиздер туугандар, кандай ойдосуздар? Сиздер менен Искендер Шашиев, саясаттануучу, экономист болду. Бизнес пландоо боюнча адисмин. Бизнес пландоого кызыксаңыздар, ошо бизнес план керек болсо, техникалык экономикалык негиздеме керек болсо, биз ошо видеонун астындагы номер менен WhatsAppка жазгыла, байланышабыз, баарлашабыз. Анда эмесе комментарийлериңерди күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.